суроого. Кандай суроолоруңуз бар, кандай сунуштарыңыз бар, ошону айтып кетсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу төрага, жана жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Чакырганыңыздарга, сөз бергениңиздерге чоң рахмат. Мыйзам боюнча айта турган болсок, албетте сиздер мыйзам чыгаруучусуздар. Сиздерге сунуштар болуп келип атат. Алла Тааланын алдында чоң аманат. Мамлекетибизге пайда, динге зыяны жок деп үмүттүү болобуз иншалла. Буга чейин мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп 3 жолу ушул мыйзамдын үстүндө талкуулар, сунуштар болду. Абдан жакшы. Жалпысынан алганда Кудайга шүгүр. Мына азыр эми кезек окууга келип атат. Сиздердин алдыңыздарга албетте мыйзамга кол койгондон кийин эми баарыбыз баш ийип аткаруу милдеттүү болот. Бирок ага чейин сунуштарыбызды аткарганга укуктуубуз. Мен бул жерде ушу элдин атайы, суранычы, өтүнүчү бир айта кетейин дедим эле. Мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчок Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү, сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы. Анан калгандары боюнча алхамдулилля баардыгы буга чейин көп талкуу болду. Азыр эң орчундуу маселеси ушул эле ойлойм да. Анан башкалар алхамдулилля азыркы билим берүү боюнча, ажылык умурасы боюнча, медреселердики, муфтияттын ишмердүүлүгү баардык окуу боюнча иншалла неме болгон. Азыр элдин көйгөйү кичине ушул боюнча сураныч болуп атат. Аксакалдар, энелер, булар эми бар өтүнүч катары, албетте мыйзамдар сиздер карайсыздар, президентибиз кол коет, андан кийин баардыгыбыз баш ийебиз. Ал немесинде кеп жок. Суранычтар ушул. Башка мен эч кандай неме суранычым деле жок ушул. Рахмат. Анда Азамат Маматович, сизге сөз. Бул маселе боюнча мен бизге тийиштүү жагын айтып кетип туруп, анан муфтияттын өкүлдөрүнө сунуштасам. Негизи мыйзамда гаш маселеси каралган эмес. Мындай гаш деп бир да сөз эме болгон эмес. Но бул жерде үймөй кыдыруу процесси жөнүндө болуп атат сөз. Үймөй кыдыруу маселесин ислам багытынан сырткары дагы көптөгөн диний секталар дагы, ошол эле учурда экстремисттик уюмдар дагы колдонуп келет. Ошол себептен баарына бирдей мамилени камсыз кылуу максатында үймөй кыдыруу процессине бардык конфессияларга бирдей мамиле болуп атат. Ошол себептен бул гаш маселесине тыюу салынып атат. Анан вот исламдагы өкүмү тууралуу биздин муфтияттын өкүлдөрү азыр туура сиздерге так маалымат берип кетсе ушул гаш маселеси боюнча. Абдулазиз мырза, сизге сөз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында фатва бөлүмү бар. Ошол эле учурда илим изилдөө борбору бар. Ушу эки кызматкерибиз жооп берсе. Бисмиллахиррахманиррахим. Исмаилов Шукур, илим изилдөө институтунун директору. Бул жерде биздин Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандары өзүнүн дин иденттүүлүгүн жоготуп баратат да. Ошол себептүү бүгүн биздин жалпы Кыргызстандын алдында ушул дин иденттүүлүктү сактап калуу милдети турат. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктар муну туура түшүнүп, ушул дин иденттүүлүктү сактап калышыбыз керек да. Бүгүн биздин Кыргызстанда ондон ашуун ислам дининин ичинде сунни багытында жана шиит багытында ондон ашуун жамааттар бар да. Агымдар бар. Демек ар бирөөсү өзүнүн баягы өзүнө тиешелүү идеологиясы бар.
ар бирөөсүнүн өзүнүн ички тартиптери бар, ар бирөөсүнүн өзүнүн баягы эрежелери бар. Анан ар бир жамаат ошол өзүнүн идеологиясын Кыргызстанга орнотууга, өздөрүнүн ички тартиптерин жалпы жарандарыбызга, жалпы мусулмандарга таратууга баягы кызыктар да, ошол нерсени жасап атышат. Ошол себептүү бул жерде биз өзүбүздүн ушул диний иденттүүлүктү сактап калабыз десек, кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз баягы тутунуп келген салттуу дин деп айтабызбы, же дин тутуудагы салттуулук деп айтабызбы, аны ар ким өзү чечсин. Бирок ушул мурдатан кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз улуу муун, кийинки муунга өткөрүп берген ушул дин тутуу салттуулугун биз дагы бүгүн көздүн карагиндей сактап туруп, анан кийинкилерге өткөрүп берүү милдетибиз турат да. Мына ушул азыркы мен жогоруда айткан 10дон ашуун жамааттар биздин Кыргызстанга келгенине 30 эле жыл болду эң улуусуна. Андан бери карай 30, 29, 28, 20 жыл болуп ушинтип кетет. А булардын тарыхын карасаңыз, эң улуусуна 98 жыл болду. Баягы бир кылымтол элек да. Анан булар эч кандай дүйнө жүзү боюнча ушул салттуулукка ээ боло элек. Салттуу деп аталбайт. Ошол себептүү биз бул нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Анан эми ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ушу ата бабаларыбыздан калатын келаткан тартипти кармашыбыз керек да. Ошо менен катар эле ушул жерде негизги айтып кое турган нерсе, мына ушул жаңы мыйзамга мурда жок болчу, азыр эми борбордук башкаруу органы деген кирип атат. Демек ар бир конфессия өзүнүн баягы борбордук башкаруу органы болот. Мусулмандарды ала турган болсок, бул муфтият болот. Демек муфтият ушул даават кылуу, жакшылыкка чагырып, жамандан кайтаруу иштери, жалпы диний жөрөлгөлөрдүн бүт бардыгын мындан ары муфтият өзүнүн колуна алат, бүт бардыгын өзү жүргүзөт. Демек бул жерде биздин жарандар эч кандай мындай чочулабаш керек, анткени дааватка эч кандай тыюу болбойт. Ошол кыдыруулорду эле, башкаларды эле бүт бардыгы өзүнүн баягы муфтият белгилеп берген тартипте жүрөт. Бул жерде эч кандай баягы чочулагандын эч кандай зарылчылыгы жок да. Ошол себептүү биз мына муфтий бул жерге келди, жалпы өзүнүн коллективи менен, жалпы аппарат ушул жерде ушул жоопкерчиликти бүгүн муфтият мойнуна алып атат. Ошондуктан башка өзгөчө карапайым эл, ошондой эле башка аалымдар же башка бир ушул дин жолунда жүргөн адамдар бүгүн кооптонбош керек да. Ушул муфтийге эле берсин мүмкүнчүлүктү. Муфтий бүгүн жоопкерчиликти алып атат. Эл алдында дагы, Кудай алдында дагы. Убакыт бергиле, Кудай буйрса, биздин илимий изилдөө институту ушул боюнча иштерди алып барып атат. Диний билим берүү багытында ушул жакшылыкка чагырып, жамандан кайтаруу эрежелери жана башка бир 7 биз жумушчу топту түздүк. Мына Азирети ага приказ буйрук чыгаруунун алдында турат. Кудай буйруп ушул приказ чыгарса, буйрук чыкса, биз ушул иштердин бүт бардыгын жасайбыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мисалы ушул дааватчылар өздөрү байкуштар ар кайсы жерде ар кандай кыйналып иштеп баягы даават кылып жүргөн болсо, эми мындан ары муфтият ушул жана казияттар, имамдар бүт бардыгы кол кабышкылат керек болсо, ошол элдерди чакырып берет. Баягы бул жерде эч кандай даават кылууга тыюу болгон эмес, и болбош керек. Анткени даават кылуу бул жакшылыкка чалып, жамандан кайтаруу Куран боюнча парз. Аны ар бир мусулман аткарышы керек. Ушул муфтияттын мойнунда бул баягы түздөн түз милдет. Ошол себептүү мен бардыгыңарды чакырат элем. Бул жерде эч кандай кооптонбош керек. Баягы чогуу тескерисинче ушул жолу муфтиятка жардам бергиле. Анан дагы бир кошумчалап айтып кое турган нерсе, бул жерде бир эле мисалы бир жамааттын эле бир ыкмасына тыюу салынып аткан жок. Башка жанагы 10дон ашуун жамааттардын бир ыкмаларына дагы тыюу салынып атат.
Ошол эле мисалы кээ бир жамааттар өздөрүнүн квартирада эшигин бекитип алып саак бергендер бар экен. Дагы ар кайсы бир жерлерде ошолордун бүт бардыгына бул жолу тыюу салынып атат. Ошондуктан бул жерде маселе комплексно каралып атат. Эч кандай чочулагандын кереги жок. Чоң рахмат. Рахмат. Анда Эрнишова бизнес сизге сөз берилет. Фатва бөлүмүндө жооп берип койсо анан дагы кызматкерибиз бар эле. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Муфтияттын фатва бөлүмү биздин диний башкармада фатва бөлүм ар бир ошол диндеги жөрөгөрдүн кыймыл аракеттердин ошол өзүн басым бере турган бөлүм болгондуктан чындыгында азыр айтылып өткөндөй бул жерде эч кандай кооптонуу болбош керек. Анткени мамлекетте тартип болуш керек. Бул бир эле баягы диний жаттагы даватчыларга эле эмес кыдыруу, бул башка дин конфессияларына тийиштүү болуп атат. Анткени алар деле үймөй кыдырып, өздөрүнүн китептерин таратып, биздин ошол кыргыз жарандар эле башка динге өтүп кеткен учурларды эле толтуруп алып атат. Анын артынан барып анан акыркы маркумда сапарга узатууда бизде бир топ көйгөйлөр жаралып атат. Бул жерге бербейбиз, бул мусулман эмес деген көйгөйлөр болуп келе жатат. Ошондуктан бул жерде дават маселесинде эч бир маселе жок. Муфтият башында эле ошол өзүнүн жобосу менен даватты жөнгө салып келген. Азыркы күндө деле даватка чыккандарды каттап турат, алар өздөрү уруксат алып чыгып турат. Бул жерде эч кандай чочулабаш керек. Ошондуктан бул мыйзам долбоору диний башкарма тарабынан колдоо тапканы дагы ушул себептен болуп атат. Бардык бир тартипке салынсын, бир нукта болсун, муфтияттын көзөмөлүндө болсун. Андан сырткары баягы даватта тыйын салынбагандан кийин азыр бир топ ыкмалар бар, дават кылуунун жолдору бар. Аны менен эле бир дават токтоп калат деген бул жерде эч бир кооптонуу же коркунуч болбош керек. Мына ошондуктан биздин диний башкарманын дагы бул пунктка макулдугу жана тартипти сактоого, келечектеги баягы келишпестиктерди алдын алууга, андан кийин бирдиктүү бир муфтияттын алдында иш алып барууга, тынчтыкты, биримдикти, достукту сактоого жакшы өбөлгөсүн түзөт. Рахмат. Уруксат берсеңиздер кошумчалап койсок, мээримдүү ырайымдуу Алла тааласы менен урматтуу жыйын катышуучулары, чындыгында биз эгемендүүлүктөн кийин дин тутуу эркиндиги дагы Кудай Таала тарабынан, мамлекетибиз тарабынан колго алынып, мына бүгүнкү күндө 33 жылдын жүзү болду. Ушул 33 жылдын ичинде биздин ата бабаларыбыз ушул динди тутунуп келген. Бир бойзүйдүн ичинде балдарды кандай тарбиялаган болсо, дин жаатында да ошондой тарбиялап келген. Андан кийин мына эгемендүүлүктү алгандан кийин дин жаатында Бухарадан окуп келген биздин дин алымдарыбыз өздөрүнүн ыкмасы менен динди коомчулукка жайылткан. Андан кийин мына 93-95 жылдары ушул дават системасы биздин мекенибизге келди. Кудайга шүгүр, бардык бүгүнкү күндө мекенибиздеги жамааттар, тактап айтсак ошол эле биз белгилеп айткан Адип Ашаты болобу, Сулайманжылар болобу, Таблиг жамааты болобу, бардыгы биздин ушул мамлекетибизде агартуу иштерин жакшы аткарды. Ахлу сүнна вал жамаа акыйдасында биздин мазхабтын негизинде өзүнүн ишмердүүлүктөрүн жакшы аткарып келди. Кудайга шүгүр, бардыгына ырахчылык билдиребиз. Бирок маселе кайсы жерде десек, маселе бүгүн биз учурдун талабы болуп бир тартипке, бир ынтымакка, достукка келүү маселеси каралып жаткандыктан алымдар кеңеши, муфтият кызматкерлери бул маселени талкуулап, бардыгыбыз баш бириктирип, ушул Ахлу сүнна вал жамаа Ханафи мазхабындагы коомчулук агартуу иштерин бир деменен, бир демилге менен иш жүргүзсөк деген бир чечимге келип отурабыз. Ал эми дават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк дават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде, бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор, ал эми башка 4 кыдыруу маселеси өзгөчө адамдарды кыдыруу жана адамдарды кыдырып мечитке чакыруу, адамдарды кыдырып динге убактысын бөлүүгө чакыруу, адамдар динге убактын бөлүүгө даяр болгондон кийин аларды кыдырып көмөктөшүү. Айтмакчымын, ошо жолдо көчөкөйдө бул нерселер улана берет.
улана берет. Бул дават иштери да улана берет. Кудай буйрса биздин коом бул нерседен жакшы пайда алып келген, мындан ары да пайда алып бара берет. Болгону ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 дин уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди. Бүгүн ушундай даражага жетип калдык. Ата-энеси өлсө, эшигин жаап, мен ата-энеме дуа кылбагыла, мен ата-энеме Куран окубагыла, кабырстанга барып эле койгула деген даражага жетип калдык да. Бул биздин азыр коомчулукта ачык айкын пайда боло баштады. Мына ошол нерселерди алдын алыш үчүн бизден кийин мамлекеттин эртеңки урпактарды эстеп, бүгүн бул нерсени ушундай катуу мыйзам менен, тартип менен бул нерсени мындай бир багыт алып урпактарга көрсөтүп койбосок, ар кайсыл жактан туш тараптан кирип келген радикал көз карашындагы адамдардын ой пикири, алардын бизге багыт көрсөткөн нерселери ичибизге кирди дагы, биздин өзүбүздүн жетиштирип аткан балдарыбыз кайра өзүбүзгө каршы чыгып атат да. Биз бүгүн ошон үчүн ушул долбоорду муфтият жана алымдар кеңеши колдоп атабыз. Ынтымак, биримдүүлүк, тартип болуш үчүн.